Assalamu alaikum dostlar. Bugün обзорда ушундай Lexus ES 300 гибрид 2017 10 ай экен. Шилдик боюнча ушундай мокрый асфальт дейбизби, ушундай түстө. Он жетинчи дискалар. Машина азыр оталып турат. Ток менен иштеп турат азыркы учурда. Мынакей ушундай фаралар. Машинанын 5 жеринде краска болгон экен, 5 деталь. Тетигил арткы оң крыло жагында да кичине шпаклевкасы бар. Жана могул сол крылосу замена болгон экен. Ушул крылосу. Коробка моторлору жакшы. Ходовкасы жакшы экен, азыр айдап көрдүк. Машина сатылат, тугандар кимге кызык болсо кайрылыңыздар. Кореядагы баасы $20,300. Кичине сүйлөшсөк болот. Мини торг. Кыргызстанга проходной, ошол 10 айга чейин киргизиш керек машинаны. Ушундай достор, машинанын комплектациясы боюнча айта кетсек, Supreme деген комплектация. Үстүндө люк бар. 360 камерасы да бар. Так, ичи кара салон. Мынакей ушундай кара кожаный салон, абалы жакшы, эч кандай айрылган, жытылган жерлер жок. Ушундай кичине бурыштар бар. Так, бул книжкасы экен. Подлокотник. Мунун баары тең иштейт. Мынакей подогревтери бар. Так, багаждан баштап көрсөтүп кетейин. Ушундай келен багажник достор. Муну Lexus'tu көзүңүздөр эле көрүп жүрөсүздөр. Кыргызстанда муну да жакшы көрөт. Lexus Camry дегендерди. Ушундай нишасы бар. Мындай докаткасы, таблеткасы. Аркасында герметиктер полностью родной, өзүнүкү заводской, жазылган эмес. Ушундай кенен багажник. Электробагажник жок, ушундай ручной. Дискалардын абалдары да жакшы, эч кандай баягы бордюр жеген, кырылган жерлери жок. Дөңгөлөктөр да жакшы, абалы 85-90% десек болот. Мынакей бул жагынан көрүнүшү. Японский машиналардын баары башкачараак да, кичине жытман эле билинет. Ичине киргенде корейскийден айырмаланат да. Электросиденье баары тең иштейт. Мынакей абалдар да жакшы. Так, ичине киргизип бир сире көргөзүп берейин. Так, мынакей 10 ай 17 жыл. Документи боюнча 18 экен, бирок чыккан жылы өзү 17. Электросиденье баары тең иштейт. Бисмилlah. Так, бул жагында память сиденье бар, 3 уровеньде. Ушундай руль, эч кандай люфт жок рульда. Так, бул жагын карасак, мынакей ушундай приборный панель. Бул жагы гибрид болгон үчүн өзү көргөзүп турат. Тетиги charge дегени батарейка, эко деген эко, анан power деген ошо жактан бензин кошулуп машина тартып баштайт күчтүүрөөк болуп. 119 000 чуркаган. Пробег, оригинал пробег. Круиз контроль бар, кожаный руль, бул жагында деревянный вставкасы менен. Старт-стоп, бесключевой доступ, сааты бар, монитор бар. Так, климат контроль баары тең иштейт. Мынакей азыр климат иштеткенде мотор да оталды, бензиновый. Так, подогревтер бар, подогревтер иштеп атат азыр. Подогрев жана вентиляциясы да бар, обдув. Так, өчүрүп коелу, подогрев руля да бар. Так, бул жагында ушундай нишасы бар, 2 ключ. Бул жагында режимдери, бул жанагындай мультимедианы башкарат, мынакей. Сиздерге көрүнүп атабы? Мындай мышка менен алып келип
токтор бересиздер. Кыскасы аябай удобный. Иштеш да жакшы, мындай катып калбайт. Бул жагында мындай подстаканниги бар. Так, бул жагында люк дейм кечиресиздер, подлокотник. Зарядкага да бар выходтар. Мынакей достор, камера 360. Круговой обзор. Качествосы жакшы. Барын тең жакшы көргөзөт. Так, абал жакшы машина, бүт мындай качественно жасалган. Үстүндө люк бар, баары тең иштейт. Так, эми капоттун астын бир сыйра көргөзөйүн. Жана бул жагында датчик БСМ бар, датчик слепой зоны. Так, круиз контроль айттык, мультимедиа баары тең иштейт бул жагынан. Режимдерин башкаса болот. Мисалы үчүн спортко койсок, мындай болуп калат. Экиге койсок, мындай болуп калат. Мындай болуп, сразу бензин менен тартып берет бул. Так, эми капоттун астын көрөлү. Да, капоттун асты ушундай достор. Бүт багын тазалап жууп койгон экен. Бул жак негизи Кейкар деген стоянка. Чоң стоянкалардын бири. Так, мотору кургак достор, эч кандай проблема жок. Негизи эле бул япошкалар өзүңүздөр билгендей бышык болот. Так, бул жагы жанагы ток менен иштеген жагы. Эч кандай капот кечилген эмес. Баары тең родной болтторунда эч кандай күлүштүн издери жок. Мындай шилдиктери баары тең ордунда. Ушундай достор, фаралар баары тең иштейт, эч кандай электрикасында проблемасы жок. Кимге кызык болсо кайрылыңыздар. Жол киреси $2,5 миң болот. Машинанын баасы $20,300, $2,5 миң. Анан доставкасы и растаможкасы где-то бир $2,300 тегереги болот. $2,300 тегереги. Ошентип кыскасы машина жалпысынан бир 25 турат Кыргызстангачы под ключ. Кичине микро торг болот. Кимге кызык болсо кайрылыңыздар. 1 айда жеткизип беребиз. Кааласаңыздар Владивостокко чыгарып беребиз. Кимге кандай ыңгайлуу.